Таласта сууга суу каналдарын оңдоо уланууда. Президенттин облустагы өкүлүнүн билдирүүсү боюнча жергиликтүү фонддордон ирригация тармагына быйыл 86 миллион сом бөлүнгөн. Өнүктүрүү фонддун Талас облустук жана Талас райондук бөлүмдөрүнөн жана Бакы Абад Талас фондусунан бөлүнгөн каражаттарга каналдар бетондолуп, суу бургулап чыгаруучу техника сатылып алынууда. Акыркы жылдары облуста суу жетпей калган талаалар арбын калгандыктан бул техникага үмүт арткан дыйкандар арбын. Райондогу Егонсдорф каналынын 2 чакырымдай аралыгы бетондолду. Вегетация малы аяктаган соң даяр бетондорду жаткыруу иши уланат. Ал эми мамлекеттик бюджеттен 93 миллион бөлүнүп берди жалпы ирригацияга. Азыр мынакей биз турган Егонсдорф каналы былтыр ноябрь айында ушул Талас облустук өнүктүрүү фондунан 5 миллион сом бөлүп бергенбиз. Ал 700 метр каналдын өлчөмүн ушуну бетондоо иштерине жумшалган. Мына көрүп атасыздар, аркада ошо бетондору бүтүп атат. Ушу менен эле бирге мамлекет тарабынан дагы колдоо алынып, алар дагы 200 метр жерин кошумча бетондоп, жалпысынан 900 метр бетондолду. Ал эми бул жагын көрүп атасыздар, ГЭШК каналдар коюлуп, дагы мамлекет тарабынан 900 метр жерге ушундай атайын лотоктор коюлду. Жалпысынан Егонсдорф каналынан 1800 метр канал азыр жөнгө салынып, суу берүү жагы 1500 гектар жерге суу берүү жагы жакшырып атат.